Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта Расул Маматкуловдун өмүр баяны, чыгармачылыгы жана үй бүлөсү тууралуу кызыктуу маек менен тааныштырабыз. Эгерде сизге кызык болсо, жакшы класс басып, каналга подписаться болуңуздар. Видеону WhatsApp аркылуу таратыңыздар. 17 сентябрь 1966 жылы ырчы Расул Маматкулов өрүлгөн. 17 сентябрь 1966 жылы ырчы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Расул Маматкулов Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Гөгарт айылында туулган. Бейшеналиева атындагы искусство институтун аяктаган. Расул Маматкулов 1989 жылы өткөн жаштар фестивалин жеңип алып, ошондон кийин чыгармачылыкка аралашып калган. Ырчыга мен бийге чакырсамбы, эңсей берем, бийле деген ырлары популярдуулук алып келген. Кесиби боюнча опера ырчысы, бирок эстраданын тандаганына өкүнбөйт. 16 жашынан бери узун чач менен жүрөт. Күрөш менен машыгып жүрүп, бутун кокустатып, операция болгон соң спорт менен машыгууну токтоткон. Ырчы шоу-бизнес өкүлдөрүнүн ичинен эң кымбат саат тагынгандардын катарына кирет. Анын учурдагы саатынын баасы $10,000 тегерегинде. Орус улутундагы жубайынан Жанна аттуу кыздуу жана Руслан деген уулду болгон соң эки башка жолго түшүп, учурдагы жубайы Катяга үйлөнгөн. Расул байке, саламатсызбы? Кичинекей кызыңыз Аяна менен дуэт ырдап чыктыңыз. Азыр ырчы болууга эрте эмеспи? Бала кыялга салып, эркелеп, ата ырдайынчы дегенден макул болгон. Негизи ал дуэтти Руслан экөөбүз жаздырганбыз. Уулум чоңоюп калгандан кийин кызым экөөбүз иштеп чыктык. Ырчы болом деген дымагы көч. Айгерим менен Руслан ырчы болом дегенде каршылык көрсөтө алган эмесмин. Аянага деле жок дей албайм, бирок башка кесиптин ээси болуусун каалайт элем. Чач жасалганыңызды өзгөртөйүн деген оюңуз барбы? Же кыргыздын жимиси деген кайманатыңыздан улам өзгөрткүңүз келбейби? Бул чач жасалгам өзүмө, келинчегиме, кесиптештериме жагат. Өзүмдү башкача чач жасалганда элестете албайм, көнүп да калгам. Эмнеге опера ырчысы катары сабак алып, анан эле эстрадага өтүп кеттиңиз? 3 курста окуп жүргөндө опера, эстрада деп бөлүп окутчу. Ошондо кайсы багытта кетсем ыңгайлуу болот деп операны тандагам. Ал кезде белгилүү ыр тоонун солисти бол деген сунуш түшкөн. Бирок мен макул болгон жокмун. Өзүм ыр жазып, жеке ырчы катары эстрада жаатында болуп кеткем. Азыр курсташтарым менен катташып турабыз. Ысык көлдө Жанна деген кызыңыз бар дешет. Катташып турасызбы? Ооба, катташып турам. Агарына атайын чыгармада жазгам. Жанна жанарым деген ыр ошол кызыма арналган. Айгеримди турмушка узатып жатканда, ай кызым деген ырды аткарып жатып, акыркы саптарын андай эмес деп ырдагансыз. Ырдын сөзүн унутуп калдыңыз беле? Ошол окуя тууралуу айтып берсеңиз. Айгеримди турмушка узатып, ай кызымды ырдайын дегем. Эл алдына чыгарда ушунча элдин алдына чыгып, ыйлаган уят эмеспи? Ыйлабайм деп чыккам. Акыркы сабын ырдап жатсам, кызым тизеле олтуруп, колумду өп жаткан экен. Көзүмдүн жашын жашыра албай ыйлап жибердим. Анан ай кызым дегендин ордуна андай эмес деп алдым. Мен эле ыйлап турмун десем, стадиондогу элдин баары ыйлап алышыптыр. Сүйүү жашка карабайт дешет. Ушул жашка келип бирөөнү сүйүп калсаңыз эмне болот эле? Биздин сүйүү балдар менен неберелерибизге коrodо. Башка бирөөнү сүйүп калуу мүмкүн эмес. Айгеримге бактылуу жашоо кааласаңыз, кыска кийинүүсүнө тыюу салбайсызбы? Менин кызым кичине кыскараак кийип койсо баары көрөт. Башкалары кийими жок чыкса да көрүшпөйт. Кудайга шүгүр, кызым тарбия жагынан баардык жагынан төп келишет. Кызыңыз Айгерим тууралуу негативдүү сындар көп айтылат. Атасы катары андай сындарга кейисизби? Интернеттен маалымат кенен жайылат эмеспи? Бирок андай айтылган, жазылган кептерди кабыл албайм. Айгеримди мен чоңойтком, менин тарбиямды алган кыз баардык жагынан төп келет. Балдарым болсо апасындай болбой калды дегенде, мендей болсо да жаман адам болбойт.
Дүйнө мага сенсиз караңгы деген ырыңыз турмушуңуздан алынганбы? Бул чыгарманы жазууга мажбур кылган жубайым болгон. Тааныштар арасында үй бүлөдө барыңыздар ырдайсыздар, жеңем да ырдайбы деп сураса, жубайым жок, мен ырдатам деп калат. Жубайыңыз менен кантип таанышып калдыңыз эле? Жеңеңер Катяны биринчи жолу концертте көрүп тааныша албай койгом. Анда арык чырай сулуу кыз эле. Ошол концертте тийишип артынан куусам да таанышпай койгон. Бир күнү үй алайын деп жарыя боюнча бир үйгө барып дарбазасын капкыласам, Катя ачып жатпайбы. Ошентип кайра таап алдым, жылдызыбыз келишип, үйлөнүп алдык. Бирди эки кылган жакшы сапаты бар. Өзүм чыр чатактан алыс адаммын, бирөө менен айтышпайм. Жубайым сүйлөй бериши мүмкүн, а мен дароо эшикти жаап чыгып кетем. Бирок жыйынтыгы мен айткандай болот. Жубайым үйдүн мотору, мен дайыма рулдамын. Балдарга кам көрүү, үй түшүктөрү баары жеңеңердин мойнунда. Мен орчундуу маселелерди гана чечем. Эл мени унутуп калат деп коркпойм, анткени артымда өнөрүмдү улоочу мураскерлерим бар. Айгеримге канча ыр жазып бердим, ошол ырлардын дээрлик көбү хит болуп жатты. Ал эми Руслан даяр кадр, ырчы кылсаң болот. Кичүү кызым Аянаны юрист кылсам дегем. Бирок ал да жакшы ырдайт, кээде бул кызым Айгеримден да ашып өтөт го деп ойлоп кетем. Ашканада тамак жасайсызбы? Тамакты келтире жасайм. Айгерим тамакты сиз жасаңызчы деп сураганда жасап берем. Анан кызым, эмнеге сиз жасаган тамак бат эле түгөнөт, атайын аз жасайсыз дейт. Мен даамдуу тамак, жегиликтүү болот. Апаң тамак жасаса биз тоебуз, кошуналар тоет, кошунан иттер тоет десем күлөт. Бир күнү жеңеңер аябай каттуу кылып нан жасаптыр. Бул нанбы десем, ооба бышкан нан дейт. Сеники курал болуп калыптыр. Бул нан менен башка бир чапсаң, адам өлүп калат десем, кийин нан жасабай койгон. Гитараны кайдан үйрөнгөнсүз? Мен окуучу куракта Рыспай Абдыкадыров, Түгөлбай Казаковдор катуу чыгып жаткан кез эле. Аны менен катар Индия кинолору мода болуп, андагы ырларды жаттап, кыңылдап калчумун. Ал кезде магнитофон деген жок, баардык ырларды радиодон укчубуз. Менин музыкага болгон кызыгым күчтүү болгон окшойт. Талаада кореецтердин пиязын утуп иштеп, 3-4 күндүк акыма гитара сатып алгам. Ошол учурдагы көпчүлүк ырчылар чыгармачылыгын аккордеон менен баштаса, мен гитара менен баштадым. Аны өзүм эле 7-классында гитара черткен балдарды көрүп жүрүп үйрөнүп алдым. Коомдук жумуш деп бизди пахта тергени талаага чыгарчу. Таладан ким биринчи келип гитарага кол тийсе, ошол кечке чертер эле. Дүйнө караңгы деген ырын жубайына арнап жазган. Расул ырларын эч ким жоктоо, жанына көк чайды коюп алып, жалгыз калганда жазат. Кокусунан түнү ойгонуп калсам укпай бер, сага арнап ыр жазып жатам деп коет. Кимге арнап жатканын Кудай билет, өзүм деле такып сурай бербейм.